Жашоо бир келет деген сөздү көпчүлүгүбүз эле угуп жана колдонуп башкаларга айтып келебиз. Мына ушул жашообуз бир келди, жаркырата жашаганга ар бирибиз аракет кылалычы, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул күндү дагы, ушул саат, мүнөттү, секундту барктап, жакшы жашоого умтулууга сиздерге да тилектешпиз жана биз бүгүнкү эфирибизди ушундай жакшы сөздөр менен, жакшы маанайда баштап турган учурубуз. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу замандаштар. Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Кыргызстанда саат 8:00. Баарыңыздарга бул убакыттарда жакшы күндүн, жакшы иштин, жакшы нерселердин башталышын каалайбыз. Айпери Адамкулова кызматыңыздарда болом. 2 саат бирге бололу, жакшы маанайда өткөрөлү дегендей. А биз болсо көрсөтүүбүздүн башкы дөмөрчүсү жөнүндө айта кетели. Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй-бүлөңүздү жакшы көргөн эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу, бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, адаттагыдай бул саатта келген коногубуз менен тааныштырабыз. Сонун маек болот, сонун таанышуу болот, сонун чыгармалар болот дегендей. Андыктан биз менен бирге болуңуз. Бүгүн бизде Кыргызстандагы жаш аткаруучу, ошол эле учурда көптөгөн жерлерге барып өзүнүн талантын тартуулап келе жаткан ырчы аткаруучу Бермет Жумабекова бизде конокту. Бермет, кош келипсиз. Кутмандуу менен. Сиздердин дагы эл журт менен амандашабыз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман таң. Баарыңыздарга бүгүнкү күнүңүздөрдө ийгилик каалаймын. Баарыңыздарды ийгилик коштоп, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей, бүгүнкү күнүңөрдү ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Ой, сон кандай каалоо тилектерден кийин сөзсүз түрдө биз менен бирге болуңуз, урматтуу телекөрүүчү. Бермет менен бүгүн жакшы маек үстүндө болобуз. Бермет, негизи эртең менен таңыңыз кандай башталат сизде? Эрте башталабы? Таң ар кандай, сабакка байланыштуу да. Эгер сабак 11:30 башталып кала турган болсо, анда кечирээк туруп, кечирээк иш кылып. Ал эми эрте башталып кала турган болсо, анда эрте кыймылдап, эрте жүрүп каласың. Мен көбүнчө сабакта болгонундан себеп менде көп деле мындай башка чөйрөдө демелер жок, только музыка менен училищеден таңкы сабак менен эле жүрөм. Жакшы экен, демек мындай эрте эле башталат экен, Эрте башталат. Эртең менен турганда кээ бирөөлөр ар кандай болот го, сөзсүз мен эртең менен турганда кофе ичишим керек же, бир нерсени сөзсүз аткарышым керек деген сыяктуу. Сизде ошондой нерселер жокпу? Негизи болот, кофеден башталат да негизи. Кофеден башталат, Таң негизи кофеден башталбаса дагы мындай маанайың чөгүп, мындай энергияга берет да. Кофе ичсең мындай энергия алып, өзүң дагы каалап аткан нерсеңди эртең менен кыла алсаң, күнү кечке жадырап жайнап жүрөсүң да, кылган нерсеңдичи. Эң сонун. Жакшы экен. Анда келиңиз, сиздин ырчылыгыңыз жөнүндө көбүрөөк сөз кылгыбыз келип атат. Анткени көпчүлүк баягы сиздин талантыңыз өзү жаш болсо дагы абдан таланттуу, азыркы учурда жакшы чыгып келе жаткан кыздарыбыздын бири деп көпчүлүк мактап калды да. Анан сизди атайын эфирге чакырып, сиз менен сүйлөшкүбүз келди. Биздин дагы анан деги эле бул чыгармачылыкты эмне болуп тандап калдыңыз? Ошол жөнүндө баштайлычы, Негизи мен ырга деле көп мурун маани берчү эмесмин кичинекей кезимде. Анан кийинчерээк менде мектепте мынтип конкурстар, концерттер болуп калат го. Ошол жерден менин класс жетекчим бар болчу, жигит эже. Ал ушинтип менин талантымды эжем ошону көрө билди да. Анан көрүп, ушинтип сен ушу концертке ырдап көр, муну ырдап көр, тигини кылып көр деп, анан ырдап, эжем ушу ырдап баштап, мен өзүмдө да кызыгуу пайда боло баштады да ырдаганга. Анан үйдөн дагы ата-энем дагы, мамам жакшы ырдайт, мамам ырдайт. Анан алардын колдоосу менен анан ырчылыкка метип окуп, азыр ошону өнүктүрүп келатам десем болот. Демек бул баягы кимдир бирөөлөрдүн түрткүсүнөн да болуптур дегендей, Өзүмдүн кааламында. Жакшы экен. Азыркы учурда окуп жатасыз да, бул жөнүндө билим алып атасыз, тереңдетип дегендей, ырчылык, өнөр бул оңой нерсе эмес дегендей, Ооба, негизи оңой эмес. Мен өзүм тандагандагы багыт
Бул аябай оор да. Мисалы үчүн мен азыр Мураталы Күреңкеев атындагы Кыргыз улуттук мамлекет музыкалык окуу жайда 3-курста окуйм, вокалдык искусство бөлүмүндө. Ал бөлүм классический вокал да, опера. Анан ал бөлүмдүн оорчулугу да бар да, мындай жөнөкөй адам келип ырдай албайт да. Оорчулугу бар. Негизи башка вокалдарда деле оорчулук бар, бирок ушу классический вокалда аябай терең деп айтам да. Оор. Эң сонун. Демек, эстрадалык жаат менен бул тарапты салыштыруу мүмкүн эмес, э? Мүмкүн болушу мүмкүн, эми бирок салыштырыштын эле кереги жок дейм. Демек, баары бир кандай билим болбосун, аны алуу, өздөштүрүү кыйын эле, э? Кыйын. Сиздин ошол жакынкы өлкөлөрдө дагы баягы ырдап атайын талантыңыз тартуулап келген учурлар болгон экен да. Анан эфирден сырткары айтып калдым, ушул Турцияга барганда президенттин алдында ырдагам деп, ошолор жөнүндө айтып берсең, эмне болуп катышып калгансың? Негизи баары бербейт го? Турция мамлекетине мен Кочкор районунун Нарын областына караштуу азыр музыкалык окуу жайда окуп жүргөндө Дилара Мырзакматова деген эжем бар болчу. Ал эже ушинтип Дилара Мырзакматова анан ТМЖ фондунун директору Мира Токтогонова эжекебиз. Алар ушинтип Турцияга дайыма жыл сайын алып кетишет да. Ушундай фестиваль, балдар майрамына, чожук байрамы деген ошого карата алып кеткенде мага айтышканда ушинтип сен барып катышпайсыңбы деп. Анан ата-энем жардам берип, ата-энем колдоосу менен бардым фестивальга. Ал фестиваль балдар майрамына карата 23-Нисан чожук байрамы деген фестиваль болчу. Ал фестивальда Анкара шаарында өткөн да. Анкара шаарына ырдап, фестиваль баары бүткөндөн кийин Кыргызстандан мен жана Дея би ансамбль барган болчу. Анда катышып фестиваль бүткөндөн кийин анда президент катышкандыгын себеп, анан президент көрүп бизде ушу Кыргызстандын номери выступлениясы жакты деп берүүсү. Анан мен менен дуэт ырдайм дептир да. Анан биз баарыбыз эле фестиваль бүтүп сыртка чыктык да, за кулиске. Анан чыкканда ушинтип ушулус менен ырдайм дуэт деп жактан президент айтты. Өзү. Анан таң калып калдым. Азыр өлө сарсана болгонум, мен тынчсызданганым бул түркчө билчү эмесмин. Анан мага азыр суроо берип калса, кандай жооп берем, эмне кылып берем, кандай сүрөт болду экен деп ойлонуп, анан ар жактан переводчица дагы котормочу эжекебиз бар болчу. Ал эжеке менен кошо чыгат го десем, мени чыгарышты, өздөрү чыккан жок да. Аябай сарсалап атам. Анан сразу эле дуэттен баштадык. Чыгып сахнанын ортосуна келип, президент кошо келип, башка мамлекеттен келген катышуучулар дагы чыгып, ырдап, азыр чын айтсам, президенттин ырдаган мындай толкунданат экенсиң да, аябайчы. Мен ошол кезде аябай толкундаган эмесмин, бирок бар болчу да, кичине сезинчи. Ойлонуп көрсөм, азыркы ушундай убагымда барып калсам, ырдап калсам, андай аябай толкунданып метип болушум керек депчи. Анда кыйын экенин деп коем да. Бирок жеткиликтүү жакшы эле аткарып бергенсиз толкунданган менен, э? Кандай сыйлыктуу нерсе. Президент өзү Кыргыздын аткаруучусу мына ушундай сонун ырдады. Мен аны менен дуэт ырдагым келет деп, чоң сахнада президент өзү чыгып дуэт аткарышы бул абдан чоң сыймыктуу нерсе да. Анан эмне сөз айтты чын эле? Эчтеке сураган жокпу? Жок, сураган жок. Деп мени карап күлүп, мен аны карап күлүп, жакшы дуэт аткардык десем болот, сонун болду. Президент кандай ырдайт экен? Жакшы. Жакшы ырдайт экенби? Демек, анын жакшы көргөн ырын аткарып калыптырсың да, кандай чыгарма эле? Кайсы чыгарма эле? Барабар жүрдүк биз бу жолларда. Ошону аткарып бербейсизби азыр? Макул. Келиңиз, анда бул өтө сыймыктуу чыгарманы бул жерден да аткарып коелу. Келиңиз анда. Hatıralar sarmış dört bir yanımı, baktım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağlı yağmurda. Şimdi dinledim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor.
Эң сонун баягы үнүңүз керемет экен чынында. Анан ыр эмне жөнүндө болду азыр? Биз фестивальга ушул жерде токтоло айта кетсек, фестивальга жараша деп тандаганбыз да бул ырды негизи. Мындай биз тарыхта калабыз деген сыяктуу да. Биз ушул күн бизде тарыхта эстеликте калат депчи. Ал ырдын негизги мааниси болсо, биз жүрдүк бул күндөрдө жамгырда дагы биз баарыбыз бирге болдук деген ырда. Баарын биримдикке чакырган ыр. Сонун экен. Бул ырды кимдер аткарып жүрчү экен? Мисалы, түрктөрдүн аткаруусунда же элдик ырбы кандай чыгарма экен бул? Түрктөрдүн аткаруусунда Эбро Гүндеш. Ошол эжекенин аткаруусунда ошого салыштырып чыгарып экенбиз, чыгармаларын ырдаганбыз. Түрк тилин билчү эмесмин дедиңиз, бирок ырды жаттоого канча убакыт кетти? Кыйын болгон жокпу? Кыйын болду. Анда тилди билбегенде дагы мындай кыйналат экенсиң. Бирок үйдөгүлөр да жардам берип, үйдөгүлөр да эжекем билет түркчө, апам билет. Анан алардын жардамы менен жаттадым десем болот. Канча убакытта? Көп болду. 2 ай, 3 ай болду. Жаттап баягы. Аны жастырдык, анан минусовкасын даярдап, анан чыкканга даярданып, өзүбүз сахнада. Ошол менен 3 ай, 2 ай чыкты. Баягы ар бир сөздүн туура чыгышы, бул жерде. Дикция. Баса белгилеп айтылат турчу тамгалар. Сонун экен. Дагы кайсы мамлекеттерге бардыңыз эле? Бизде ошо ТМЖ фондда уюштуруп Мира Токтогонова айтып кеттим директору. Алар жыл сайын дагы Чолпон Атада концерт, фестиваль, концерт, конкурстарды уюштуруп турушат. Ал конкурста жюриде ар кайсы биз Азияда жашаган Казакстан, Өзбекстан тургундары келип, влиятельный адамдары келип, бизге жюриге отуруп бизде сынап кетишет, конкурска келип. Азыркы да көп мамлекет катышат ал жака дагы. Ошол конкурстан мен вокал жаатынан эме алгам. 1-чи орунду алып, Өзбекстанга 3 күндүк путевка менен барып келгем Өзбекстанга. Өзбекстанга. Дагы? Ал Чолпон Атан айтты, анан Турцияга мен дагы 2-чи иретте баргам. Экинчи жолу. Экинчи жолдо баргам. Анда конкурска баргам. Сизден чакырган эмес беле? Экинчи иретинде мен Стамбулда болдук. Стамбулда жактан конкурс болду. Анан жокерлар мындай Кыргызстанды мындай көрсөтө турган ыр болуш керек болчу. Мен Керим Тураповдун Бишкегим аттуу ырын ырдаган болчумун. Ал жактан ал ыр менен 3-чү орунду алып, алтын медаль менен сыйланып келгем. Эң сонун. Сиз бул учурга чейин эле ушунча сынактардын баарын жеңип коюп турсуз, мамлекеттерге барып турсуз. Канча жашыңыздан ырдап баштагансыз негизи? Турция мамлекетине мен эсимде 11 жашымда. 10-11 жашымда ооба. Барган болчумун. Негизи 9 жашымдан баштасам керек. Ырдап баштагансыз, ошондо эле. Эң сонун экен. Негизи ырчылыктын сизге жаккан жактары эмне болду ошондо азыркы учурга чейинкиси? Ырчылыктын мен өзүмдүн вокал, опера жагын айта кетсем, мындай бир эмеси бар да, мындай классика дегенде эле ак кара түздү түшүнөбүз го. Классикада ошондой да, вокалдагычы. Вокалдагы бир анда направлениясы бар да, биз бир багыты бар, ошол багыт менен кетесиң да. Кызыктуусу ошол кийин эмне болот, кандай ырдайм, үнүм вокалда үн өзгөрөт да. Анан көбүнчөсү кызык боло берет да, мага мен кийин үнүм кандай болуп калат депчи. Азыркы ырдаган менен салыштырганда кайсысы жакшы болот экен деп бир багыты болгон үчүн ошо көп мындай эметип каласың да, күч жумшап каласың да, ошол вокалга дагычы кызыгууң болсо эгер. Азыр ошо вокал. Азыр сиз абдан кызыгуунун үстүндө болушуңуз керек, э? Ооба, чын айтсам ооба. 3-чү курс еще мындай кызуу десем болот. 4-тү бүтүп атканда гос тапшырабыз, аны ойлоносуң. Мисалы, үн өзгөрөт деп калдыңыз го. Кандай бул жаштыктын үнү башка, убакыттын өтүшүн менен үн башка болуп калабы же кандай болот? Ошондой ооба. Эжелер бизде да айтат, кийин мен мисалы үчүн азыркы учурда колоратурный сопрано дешет. Бирок кийинчерээк мындай более крепкая деп айтышат да, мындай катуураак үн болот депчи. Аны мен өзүм деле мындай көп түшүнө бербейм. Бирок эжелерим айтканына байланыштуу ошондой да. Убакыттын өтүшү менен бир аз өзгөрүшү мүмкүн экен да, э?
Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сонун маектен үстүндөбүз. Бермет абдан жакшы бир сөздөр менен өзүнүн чыгармачылык жолун кандай баштап атканын, кандай окуп атканы туурасында кененирээк айтып берип жатат. Азыр алдыда да мындан да кызыктуураак болот. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, программабызды улантсак, көрүп жатканыңыздар Кел чай ичели программасы. Ал эми биз студиябызга келген коногубуз менен маегибизди улантабыз. Ага чейин көрсөтүүбүздүн демиөрчүсү жөнүндө айта кетейин. Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй-бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми биз болсо көрсөтүүбүздү улантсак, биздин студиябыздын коногу Бермет Жумабекова, жаш аткаруучу ырчы десек болот. Бермет, өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, кайсыл жактын кызы болосуз? Мен Нарын областына караштуу Кочкор районунун Чолпон айылынан болом. Чолпон айылдык Орчубек Акназаров орто мектебин аяктагам. 9-ду бүтүп, бул жака азыркы учурда Кыргыз улуттук музыкалык окуу жайда Муртал Күрекеев атындагы ошол жакта 3-чү курста билим алам, вокалдык искусство бөлүмүндө. Ата-эне, бир туугандарыңыз жөнүндө, алар Кочкордобу, бул жактабы? Ата-энем Кочкордо баары. Бул жакта эжем экөөбүз. Эжем дагы мындай ырга кызыгуусу бар десем болот. Бирок эжем мындай үйдөгүлөрдүн көбү тил жакка жакын да. Тилди батчаттап, тилди өнүктүрүп кете алышат да. Мен өзүм мындай ойлонуп койсом, мага эң кыйыны ушул тил жаттоо экен да. Тил жагынан ушу менде мындай тоскоолдуктар боло береби. Мындай англис тили боюнча мен эжем дүйнө жүзү боюнча конкурста 3-чү орун алган. Кыргызстан боюнча 1-чи орун алган болчу. Анан үйдө дагы ушинтип тил жакка жакын болушат. Анан мен дагы эжем экөөбүз чогуу окудук да. Англис тил курсуна чогуу барып, анда мен кызыгуум артпайбы, кызыкпай барчу эмесмин. Эжем ошол убакта, 11 жашта болсо керек, ошол убактан баштап англис тилин өнүктүрө баштаптыр да. Мен мындай вообще кызык болуп турдум. Азыр бизде музыкалык окуу жайда эме берет, итальянский сабак берет. Бирок ал тилге англис, итальян да кайсы тилдерди билет? Ошол эки тилди берет. Эки тилде. Ошол. Бирок итальянскийге башкача көз караштар менен карайм да. Мага кызыккан үчүнбү же мен ушул багытыма байланыштуу кызыгып, мындай жакшы алып кетип бартам десем болот да. Баягы классикалык чыгармаларды аткарган үчүнбү, э? Кызыгуу ошондон пайда болсо керек, э? Негизи канча бир туугансыз? 4 бир тууганмын. 4 бир туугансыз. Кичүүсүзбү? Жок, экинчиси. Экинчиси, эжеңиз анан сиз анан. Ооба, чыгармачылык апам, мамам мырт айтты дедиңиз, э? Ооба. Бирок кез үйдөн да калат. Көп чыкпайт. Дагы кимдер, бир туугандарыңыздан кызыккандар барбы дагы? Музыкага дагы кызыккандар бизде кыякчы болгон деп айтышат, чоң аталарыбыздан. Кыякчы болушкан. Бирок ырдаган мындай ырчылардан жок. Жок, э? Келечектеги пландарыңыз кандай болуп атат? Кандай бир багытты тандайын деп атасыз? Бир ошол кыргыз баягы бул тармагына, маданиятына кандай салым кошсом деген ниеттериңиз бар? Эң биринчи эле нерседе мамам айткандай, окуу дейт да. Окуу дейт. Бул жакты окуп бүтүрүп, башка мамлекетке тапшырыш менин кыялым десем болот. Башка мамлекетте айтканда Санкт-Петербургга, ошоктон Санкт-Петербургский консерваторияга тапшырсам деген кыялым бар. Ошол жака тапшырып, ал жакты бүтүп, албетте бияка келип, өзүмдүн мамлекетиме, мекениме салым кошсом деген кыялым бар. Эмне үчүн Санкт-Петербургду тандап атасыз? Аяктын консерваториясы мындай, кандай айтсам, башка жактан айырмасы күчтүү десем болот да. Күчтүү, анан билими сапаттуу да. Аяктан алган билимиңди, аяктан еще өзүң дагы мынтип басым жасап, мен ушул жакта окуп атам деп өзүң багыт берип,
окуп калам деген ойдомун да. Ал жактан бизде окуп келгендер бар бекен, агайлар, эжелериңердин арасынан же ким негизи кеңеш берди дегеним? Кеңешти биздин окуу жайдан мугалимдерибиз айтат, ушинтип ушул жака, бул жака тапшыргыла депчи. Анан былтыр эле бизден 4-тү бүтүрүп кеткен Бактурган Санжарбеков деген байкебиз бар болчу. Ал азыр Санкт-Петербургда окуйт, консерваторияда. Биздин училищедан ошол тапшырган. Бизге ал тапшырып, ал айтып калат да, аябай жакшы, бирок аябай мындай эме кылышат да, требует этишет да, аябай. Сен эмне билим алып атасың, мугалимдери бияктагыдай эмес да, биздин окуу жайда жеңил, эмне кыласың, келесең, келбесең келбейсиң. Ал жакта мындай баары так даана болуш керек да. Келем дедим, сабак булча деп башталат, мындай да бүтөт деп. Анан сабактар аябай оор, анан класс жетишпейт деп эле мынтип берет. Анан бирок сабакты мындай билим деңгээлине айта кетсек, ал жагы күчтүү, жакшы да. Ошол үчүн ошолордун мындай көбүнүн совети боюнча мындай ушака тапшырууну каалайм да. Сонун кыялдарыңыз ишке ашсын. Буюрса сизде ошол жакта окуп атат деп угуп калалы, Ал жака кандай, бул жакты бүткөндөн кийин эле дароо ошол жака тапшырса болот бекен? Болот. Биздин училищаны окуу жайда бүтүрүп, анан консерваторияга. Түшүнүктүү. Мына ушул чыгармачылыкта аралашып атасыз да. Анан баягы биз теңдүү же жаштар арасында ырчылык оңойдой сезиле берет го, ырдап коюшсачы. Кыйын бекен? Кыйын эле. Бир топ эле кыйын. Аябай. Мындай сырттан ырдап коюп жүрө бересиң, ырдай бересиң, бирок музыканын ичине кирип мындеп изилдеп чыксаң, изилдеп азыр окуп аткан музыканттар түшүнөт болуш керек. Кандай оор, көбүнчөсү бизде музыкалык сабактар да бар, алардын оордугу мындай кимге кандай да. Кээ бирөөнө аябай оор болушу мүмкүн, кээ бирөөнө жеңил болот да. Бизде мисалы үчүн мисалга алсак, сольфеджио менен гармония сабак бар да. Кээ бирөөнө гармония оңой келет. Гармония бул мындай теорияда жазасың, иштейсиң, анан сольфеджио бул практика. Практика, аны иш жүзүндө жүргүзөсүң да. Анан мага эң оордугу бул сольфеджио да. Ошондо кыйналам, бирок гармония, теория мен үчүн оңой да. Менин группалаштарым бар, алар айтып калышат бизге ушу сольфеджио оңойраак, ырдап коесуң депчи, гармония оор депчи. Эми ошого байланыштуу кимге музыканттар ушуну жакшы түшүнөт болуш керек. Демек, өзүнө жакыны кабыл алышат экен, ар кандай экен да. Ар кандай. Түшүнүктүү. Мугалимдерден эң биринчи эле кеңеш кандай болуп атат силерге? Кандай бир жолду көрсөтүп атышат? Мен бул окуу жайга негизи народ элдик ырдоо бөлүмүнө тапшырган келген болчумун. Анан ал жактан апам менен келип, ал жактан бизди угуп, мени ырдатып көрүп, анан сенин үнүң классикага, опера экен деди. Сен операда ошто эң биринчи эле агайдан укканым, агай уккан болчу, Темир агайыбыз биздин. Анан угуп, сенин үнүң опера экен, сен опера менен кетишиң керек деп, ошол агайдын сунушу менен анан классикага тапшырган болчумун. Өзүм да мурун каалоочумун да. Бирок ойлочу эмесмин, ушул операга үнүм жарайт, мындай болбойт болуш керек деп ойлочумун, бирок болот дегенден тапшырып, азыр ушул багытта келатам. Эң биринчи сунуш операга деген ушу Темир агайдан болду. Сонун экен. Анда бизге жакшы чыгарма аткарып бербейсизби дагы? Опера жаатындагы Албырып шаттык жүзүндө деген жагымдуу чыгарма аткарып берейин. Макул, сонун болот. Бар бекен эсте баягы, бакчеде айыл аягы, күн чыга ишке бараттык, күч алып шаттык баяны, баяны. Жылдыз ачан самалдайда, жыргабай турган жан кайда, демейде бир топ узун жол, дегеле кыскандай да. Демейде бир топ узун жол, дегеле кыскандай да. Эң сонун. Бир бет айтсаңыз, ушундай опера ырчыларын кичинеңизде көргөндө кызыкчу элеңиз, ырдап атканда, мисалы телевизордон көрсөтүп атканда, мен көбүн эсе мындай эстрада жаатын укчу экенмин да. Анан сиз өзүңүз кызыкчу элеңиз. Операга кызыкчумун. Бирок
мультфильмдер болуп калат го. Ошол жерде мындай принцессалар ырдап, мындай ушундай үн менен да. Ырдап, ушундай ырдасам деп кыялданчумун. Анан бул жака ошо окуу жайга келгенде эле опера дешти. Сүйүндүм да, бир чет аябай сүйүндүм. Мен үнүм жарайт экен деп. Анан тапшырып азыр ушул опера менен дагы келатам. Бардыгыныга эле туура келе бербейт да, операга? Операга же үйрөнүп кетсе болобу? Эми ал жагын айта албайм да. Ар кимдин өзүнүн мындай аракетине жараша десем болот. Бирок үн болгону жакшы да. Өзүңө дагы мындайсы пользасы болот. Ал эми азыркы учурда мисалы чоң ырчысы деле, жаштар деле ачык эле айтканда акча табуу максатында ырларды жаздырып жакшылыктарга чыгып атышпайбы? Сизде ошондойлор болуп атабы? Бизде окуу жайда айтышат, жакшылык тойлорго чыкпагыла деп. Силердин тем более биз вокалдык искусство болгондуктан бир направление бизде бар да, бир багыт. Анан ошол багыт менен кеткиле депчи. Тойлорго чыкпагыла, үнүңөр бузулат дешет да. Анан менде мындай аябай көп тойго чыгам деп айтпайм, бирок мындай туугандардын ичинде арасында ошондо тойлорго чыкпасам, а так мындай чыкпайм көп. Кандай учурда үн бузулат экен? Эң коркунучтуу нерсе эмнеде үн бузулуп кеткендин? Туура эмес ырдоодо деп билем да. Анткени бизде көп эжелер айтат, туура эмес вокал алганда дагы көбүнчө айтып коет, тамагың бат ооруп баштайт да. Бизде гортань мындай туура эмес связкаларга башкача нагрузка бере алсаң, башкача эметип мындай кызарып эметип калат да, ырдай албай каласың. Анан айтып калышат, связкаң үзүлүп кетет деп. Анан көп мындай туура эмес бакырып алганда дагы да, үнүңдү катуу чыгарып, связкаң үзүлүп кетсе, ордуна аны калыбына келтириш мындай оор десем болот да. Эртең менгисин ырдаган кыйын деп айтышат го, ошол дагы туурабы? Ооба. Мен өзүм мындай колоратурный сопрано болгондуктан эжем айтат, биздики менин үнүм мындай 10дон кийин, 10-11ден кийин ырдасам, мындай распевка кылып, мындай даярданып, үнүмдү жылытып ырдасам жакшы да. А мындай эртең менен келип алып кээде ушундай учурлар болуп калат да. Анан эртең менен келип ырдаганда оор мындай жетпей, үнүм чыкпай, өзүңө жакпай калат да. Анан ошол ар кимдин үнүнө жараша болот да, байланыштуу болот. Демек, баягы жакшы ырдоо үчүн дагы убакыт керек, Ооба. Кечкисин жакшы болсо керек, Кечкисин ооба жакшы. 10дорго чейин жакшы. Анан 10-11 түн топ калганда уже үнүң жабылып, мынтип өзүң кулагың тунуп эметип калат да. Билинет да өзүңөчү ырдап аткан адамга негизи аябай эле билинет экен. Мына ушундай ырчылыктын бир сырларын дагы ачканга аракет кылып атабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар Кел чай ичели программасы. Студиябыздын коногу болсо Бермет, эң сонун маек куруп берүүдө. Алдыда дагы кызыктуу маегибиз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Суроолор болсо кайрылсаңыздар болот. Деги эле бул чыгармачылыктын башталышы кандай башталат болду экен? Мына ушундай бул өзүнчө тарых болуп калат дегендей. Алдыда дагы улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, программабызды улантсак, көрүп жатканыңыздар Кел чай ичели программасы. Бул убакыттарда биз менен болуп отурган бардык замандаштарыбызга дагы бир жолу кош келиңиздер дейли. Эгер жаңы кошулган болсоңуз, биз менен аз убакыттар калды, биз менен бирге болуп туруңуз дейли. Ал эми көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд Цейлон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандалышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми программабызды улантсак, маегибиз уланат. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде Бермет Жумабекова конокто, ырчы, аткаруучу. Бермет негизи баягы азыркы учурдагы ырчылардан кимди баалап келесиз? Негизи сиз баалаган ырчы ким? Мен баалаган ырчылар көбүнчө менин өзүмдүн багытыма байланыштуу болсо, да бизде өзү сабак берет. Оксана Валерьевна Шутова. Театр опера и балета солистка. Ошол эжекебиздин ырдаганы мага аябай мындай дем күч берип турат десем болот.
мындай операчылардан дагы карасам Сайра Кийизбаева. Ошолордон илгерки записьтерди угуп мурунку ошолордон алып, ошолорду көп көмүр тутам десем болот. Баягы опера жаатында, Ооба, опера жаатында. Эң сонун. Ушул эле тармакта жүрүп, эстрадалык багытты да алып кетсе болобу? Эми ал адамдын өзүнөн да. Если алып кете алам десең, алып кетесиң. Сизде кандай? Менде элдик ырдоо жагынан алып кете алам, алып кетем десем болот да. Болот, Болот. Анда азыр бизге элдик чыгармалардан ыр аткарып бере аласызбы? Элдик деп деле айтпайм, бул бирок көбүнчө эстрадада алып келет. Атене аттуу. Макул, анда ошол чыгарманы аткарып берели, жалпы көрүүчүлөрүбүзгө. Ата-энеңиз аз Кочкордо да. Кочкордо. Кочкорго салам айтып, жалпы ата-энелерге арнайлы бул чыгарма. Жалпы ата-энелерге арналат. Жан көйөрүм ага, сен сүйөрүм апа, бар асылым апам, ынагымсыз, багбанымсыз ата, зор бактымсыз ата, коргонумсуз ата, чынарымсыз апа, аламга сиз менен мактанамын апа, мен сизди Меккеге алып барамын апа, бейишко сиз барда төрт тарабым булагымсыз ата, бир айткан сөзүңө шаттанамын ата, мен сизди Меккеге алып барамын ата, бийикке жетелейт айткандарың, чынарымсыз ата. Эң сонун. Биздин бактыбызды, амандыгыбызды, ден соолугубузду тилеген ушул ата-энелерибиз бар болсун дейли. Берметтин ата-энеси дагы көрүп отурган болсо, чоң салам жолдойлу жана абдан сыймыктанып отурушса керек. Ата-энеңизден уккан эң жакшы сөз кандай болду эле сизге? Сыймыктануу менен айтыштуу эле? Сыймыктануу менен менин мамам мындай көп ата-энелер чогулушуна келип калат. Айтат мындай. Мен элдер мындай го, көңчөрчүлөр келип, ата-энеси мындай чогулушка келип отурса, көрүп ырдаганды угуп отурса, сүрдөбөй наоборот жакшы аткарышат да. А менде болот мындай. Апам, мамам келип отурганда сүрдөдүм да. Жакында эле болду ата-энелер чогулушу, сүрдөп көп нерселер ырларынан кээ бир жерлеринен жете албай калып, ошондой болду. Анан мамама келип, мамай жаман ырдап койдуң окшойт деп келсем, сон болду. Сен постоянно сон ырдайсың депчи. Ошол мага мамамдын поддержкасы аябай көп дем күч берип турат десем болот. Эң сонун. Деги эле апаңыз жөнүндө эң жакшы бир сөздөр эмне айткыңыз келет? Эми бул баарыбыз үчүн эң кымбат нерсе да. Апаңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Мен мамам өзү айтып берет да, өзүчө көп. Кичинекей кезимде көп ырчы болгум келчү деп кыялына жетпей калган да. Анан мамам ошо ойлойт, ушуну өзүнүн кыялын мамам менден көрөт да. Сен да ырчы болсоң ушундай деп анан мамамдын көп ырдап калганын көрөсүң, суктанып карап каласың да. Менин мамам ушундай ырдайт депчи. Анан мамам айтып калат, бизге мамам мектепте окуп жүргөн убагында концерт коюп келип калышат го, ошондо мама айтып берет, мен ошолорду ээрчип барчумун депчи. Мени кошо ала кетиличи, мен да ырчы болом депчи. Алардын артынан ээрчип мен аябай кыялданчумун дейт. Аларды ээрчип, бирок музыкалык багытына тапшыра алган эмесмин дейт да. Башка факультетте окуп, педагогика жагында окуган. Анан ошол кыялын мамам азыр мага менден көрүп атат да, ошонучу. Ошол. Жакшы экен, баягы өзүндө болбосо дагы өзүнүн кызынан ошондой таланттуу чыгып, кыялындагы бир кичинекей нерселерге жетип атканы бул жакшы нерсе болуш керек, Социалдык тармактарды кандай колдоносуз? Азыркы учурда бул тармакты сөзсүз алып кетиш керек болуп атат, өзүн чыгарыш керек болуп атат дегендей, ал жакта да сөзсүз карап коюп туруш керек болуп атат дегендей, кандай колдоносуз? Мен чынында көп кызыга бербейм. Аябай кызыкпайм.
Мен азыркы Instagram баракчамда дагы мурун жаңы ачылганда эле эжем, мамамдар ачкан да. Мен өзүм такыр мындай кызыгып телефон карап эметчү эмесмин. Такыр только мындай сабак барып келип, анан телефон көп колдончу эмесмин, эшикке кетип калып ошентчүмүн. Анан мамамдар сен хотя бы ушул Instagramды карап койсуң, хотя бы WhatsAppты карап койбойсуң деп. Анан Instagramды азыр өзүм колдонуп, ошол мага чейин топ менин ырларым, мен билчү эмес экен бул аккаунттучу. Мен Турцияга барган видео сүрөттөрүм бар, Instagram аккаунт ачып, эжем бүкчүк деп коюпту мамамыкы. Анан азыр өздөрү айтып, мына сенин аккаунтуң деп мага тапшырышкан. Канча жашта болушуң керек, ошондо 11-12 жашта болушуң керек, ошондо мына сенин баракчаң деп тапшырган да. Ошол. А так мындай такыр өзүм кызыгуум жок. Ырчылыкта сырткары дагы кандай бир таланттарыңыз бар? Ырчылыктан тышкары негизи мамам 9-ду бүтүп бул жака музыкалык окуучу тапшырып атканда бүткөй каршы болгон да. Лучше 11-ди бүтүп мындай, тем более сабакты жакшы окуйсуң, сабакты мыкты бүтүрүп атасың, анан 11-ди бүтүп эле орто тапшырып, чоң окуучуларга аттестат алып тапшырсаң болот да депчи. Анан мама өзүмдүн каалоом, өзүм ырчылыкты каалап атам, опера деген угуп калган эле болот дегенден такыр мынтип баш тарткым келбей койду да музыкадан. А так мен өзүм информатика, IT-ге көп кызыгам. IT-ге кызыгам. Дагы ушу IT. Ал жактан да сабак алдыңыз беле же кандай? Сабак алдым десем болот. Аябай терең эмес, бирок алгам да. Курстарда, Курстарда. Келечекте бул жагында ойлонот болушуңуз керек, жеке жашоо, Жеке жашоо. Кандай мырзага турмушка чыксам, менин чыгармачылыгымды алып кеткен адам болуш керек деген бир пландар дагы бар да. Ошол жагынан айта кетесизчи? Ал суроо токтоло кетсек, мен мамам айтып калат. Азыр только окууну ойлогула, анан кийинчерээк ошону ойлонуп каласың, бирок ойлонуп жүрүш керек экен да. Бирок кийин түшүнүксүз адам болуп калса, мен мисалы үчүн опера багытында болсом, аты көп кызганыч жаралышы мүмкүн. Мен бул жактан партияларда ырдаганда көбүнчө дуэттер кетет да. Анан ошол убактарда мынтип кызганыч жаралышы мүмкүн, түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Анан кааларым менен түшүнүктүү адам болсо. Эң мааниси. Чыгармачыл адам болсо мейлиби? Айырмасы жок. Бирок негизи бирөөгө бир чыгармачыл адам жетет го. Мен элерди айтып койбойсуң. Негизгиси сизди колдош керек, Ооба. Ушул тармак менен мындай алып эле кетем деген азырынча оюңуз бар дейм же турмушка чыккандан кийин жок, ырдабайсың десе ырдабай деле коем деген ой барбы? Жок, ушул багытта эле аягына чейин. Буйруса, Буйруса. Кандай мырза болуш керек негизи? Түшүнүктүүдөн сырткары мындай критерийлерди коебуз го, мындай болсун, айла жашабасын, шарга жашаш керек деген сыяктуу. Мен ал жерин көп ойлонбоп турмун, мындай чын айтсам. Мага айырмасы жок да. Бирок эң главный айта кеткени ошо түшүнүктүү, анан мындай мени колдоп берген болсо, ошол жагы. Бала берет. Азыр жүрөгүңүз неси жок? Жок. Анда мырзалар, кайрыла кетели сиздерге. Эгерде бир мүнөттөн кийин колдойм, чыгармачылыгы өнүгүп өссүн, өзү сонун кыз экен, жаркылдап сүйлөгөн сулуу кыз экен деп аткан болсоңуз, анда чамдаңыздар деп коелу. Азырынча бирок Бермет окуйм деп атат. Буйруса окуусун аяктап алса, бирок ал жагында карап коюш керек дегендей. Бермет, сизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Азаматсыз, жаш болсоңуз дагы таланттуу, чырайлуу, сонун кыз экенсиз. Дагы да болсо өнүгүп өстүрүп, бул тармакты алып кетиңиз дейли. Бизден сизге белек болсун, пиаладан барып чай ичип коюңуз, Эжекеңиз менен чогуу турасыз, Ооба. Эжекеңизге салам айтып, чай ичип коюңуздар, Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.